Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Видеону баштаардан мурун мен сиздерден сурам кетер элем. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться деген кызыл жазууну басып коюңуз. Ошондо сиздер биздин кызыктуу видеолорду биринчи элден болуп көрө аласыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. 90-жылдардан жылдызы Кудайберген Кутуев азыр кайда? 1995 жылдан тарта Кыргыз эстрадасында Кудайберген Кутуев деген ысым жарк эткен. Ырчынын аткаруусундагы Сүйүү бала, Туулган күн, Эсиңдеби деген чыгармалары көпчүлүктүн көңүлүнөн орун алып, калың элдин назарын өзүнө бура алган. Аты дүң болуп турган учурда ырчы кырсыкта Бабакка 2 жолу отуруп чыккан. Биринчисинде 2000-жылы Оштон бир адамды унаасы менен сүзүп ал каза болуп калган. Соттун өкүмү менен ырчы 5 жыл жатак абагына кесилген. Экинчисинде зордуктоо боюнча сот жообуна тартылганын жакшы тааныштары баяндашты. Сахнага жарашкан бой келбети, ченебеген таланты менен көрман топтой алган ырчы абактан кургагучук илдетине кабылган экен. Биз буга чейин Кудайберген Кутуевдин дайынын билели, өзү менен сүйлөшөлү деп бир нече ирет аракет кылып издедик, бирок дайынын таппадык. Акыркы жылдары сахналаштары менен да, жердештери менен да, ага тууганы менен да кабарлашпай калыптыр. Атасы болочу ырчы мектеп босогосун аттаганда каза болгон. Апасынан 8-классында айрылганын ырчы өзү бизге берген маектеринин биринде айтып берген. Таланты менен элге таанылып, соңку жылдары дайынсыз болуп кеткен Кудайберген Кутуевдин тагдырына кызыгып, аны менен байланышы болгон адамдарга кайрылдык. Иман Доспаев агайы, айылдашы. 17 жаштагы кыз Кудашты сүйөм деп ыйлап жатып турмуш курушкан. Мен Кудаштын агайымын, айылдашымын. Аны бала чагынан бери билем. 5-классында класс жетекчи да болгом. Жылдыздуу, жакшы ырдаган, мүнөзү да жагымдуу бала эле. Чаткал районундагы Акташ айылынын маңдайында жалгыз үй боло турган. Ошол үй Кудаштын атасыныкы болчу. Ал киши 2 аялы, балдар менен турчу. Кудаш ал кишинин токолунан төрүлгөн ул. Ал мектепти аяктагандан кийин Борборго алып барып, филармониянын алдындагы студияга өтүшүнө да мен көмөк көрсөткөм. Жеке концертин бергенде да чоң салым коштум. Концерти ийгиликтүү өтүп, Ош базарынын жанынан үй сатып алып, ошол учурдун кымбат машинасын минген. Андай байык катташчубуз. Ошол кезде артынан көп кыздар чуркаганын билем. Бир жолу Кудаш, бир кыз сүйүп калыптыр, жолугуп сүйлөшүңүзчү, азыр үйлөнгөнгө чамам жок деди. Ал Ысык көлдүн ак суусунан, мектепти алтын медаль менен бүткөн 17 жаштагы кыз экен. Алгач апасы менен жолугуп, Кудаш туурасында толук айтып бердим. Ата-энесинин көзү өтүп кеткен. Куда болуп келчү, азыр эч ким жок дедим. Апасы ушуну кызыма да түшүндүрүңүзчү деди. Кыз сүйөм деп ыйлап туруп алды. Ошентип Кудаштын ага туугандарынын бири өкүл ата болом деген таанышы мен болуп колдон келген майда чүйдө өзү көтөрүп Кудага көлгө бардык. Апасы мугалим, атасы милиция кызматкер экен. Үйлөнгөндөн кийин 2 айда эле жашап, ажырашып кеткенин уккам. Ошону менен менин да байланышым жок. Ушул жигитти кайрадан сахнага чыгарсам деген ой көп жыл жашады. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, көп жылдан бери байланыш жок. Тотомидин Жолдошов, Талай элеси тоонун ырчысы. Акыркы жолу жолукканда кыздуу болдум деп сүйүнчүлөгөн. Кудайберген Кутуевдин жердеши, кесиптеши катары жакшы тааныйм. 1997 жылдан бери чыгармачылыкта жакын болуп келдик. Мага ал ага катары акыл насаатын көп айтты. Дайыма калыс туура сүйлөчү. Ал чыгармачыл адамдардын арасында өзүнүн үнү менен айырмаланып турчу. Ага 1995 жылдан тарта чоң дөөлөт келген. Ал дөөлөттү көтөрө алгандар, көтөрө албагандар болот экен. Менимче Кудайберген көтөрө албай кетти. Себеби ал жаман жолдо жүргөндөр менен көп байланышта болуп калды. Бир кезде кырсыктап, адам сүзүп алып, кыз келиндер менен да көбүрөөк жүрүп, ошодон тарта аны жаман сөздөр ээрчип калды. Ар бир чыгармачыл адамда кризис болот экен. Биринчи жолу кырсыктап, камалып чыккандан кийин кайрадан сахнага кайтып, жакшы эле киришкен. Бирок көп өтпөй кайрадан кырсыктап абакка отуруп калды. Ошондон кийин чыгармачылыкка мурункудай кызыкпай, өзүн таштап койду. Жаман жактарга көбүрөөк аралашып да кетти. Тааныштары, достору аны карабай коюшту. Балким ошондон бу өзүн таштап, ичкилик менен достошуп алды. 2013 жылы Бишкектеги мен ырдаган кафеге келип, жеңең болот, Байтик айылынан деп бир кыз менен тааныштырды. Андан кийин кыздуу болдум деп сүйүнчүлөп келип кетти. Ошондон кийин өзүн да, келинчегин да көрө алган жокмун. Аман болсун, бар болсун. Орунбай Разаков, улуттук физиатрия борборунун өпкө хирургия бөлүмүнүн башчысы.
Өпкөсүнүн рентген кагазынын жыйынтыгы өтө начар болчу. Кудайберген мындан болжолду 10 жыл мурун улуттук физиатрия борборунун урология бөлүмүндө дарыланган. Урологиядан көп дарыга туруктуу кургак учук бөлүмүнө которулган. Сыртта волейбол ойночубуз, ошондо таанышып, жакын мамиледе болуп кеттик. Чорт кыялы бар болчу, жакпаган адам менен урушуп кетчү. Өзү дарыланып жаткан бөлүмдөгү врачтар менен да урушуп, жөн дарыланбай жүрдү. Анан менин кабинетиме келип, аке, сиз менен жакшы сүйлөшөм деп калчу. Мындан 5-6 жыл мурунку үйлөндүм деп кафеге чакырган. Ал келинчеги менен, мен келинчегим менен барып, Кызыл Аскердеги кафеде отурганбыз. Андан кийин көчөдөн жолугуп калып, өпкөсүнүн рентген кагазын көрсөттү. Өтө начар болчу. Олутту оору менен ооруп жүрөсүң, ойнобо дегем. Ошондо аябай капа болуп, көпкө ыйлап, араң сооруткум. Ошондон кийин көргөн жокмун. Байланыш да таптакыр үзүлдү. Атыркүл Токтогонова, улуттук физиатрия борборунун дарыгери, медайымдарды какып силкип жиберчү. Кудайберген Кутуев 2008-2009 жылдар болсо керек, бизде дарыланып калды. Мен анда ушул ооруканада көп дарыга туруктуу кургак учук бөлүмүнүн башчысы болчумун. Медайымдарды урушуп, кагып силкип койчу. Алар мага арызданып келишчү. Бул атагы чыгып калган киши оору эмнени гана кылбайт. Ооруп калганына стресс болуп жатат. Чыдагыла деп медайымдарды кепке келтирчүмүн. Аныкы кургак учуктун ачык түрү болгондуктан күнүнө 20 даана дары иччү. Ошогодон нерв болду окшойт. Ачык түрү болгону менен биздин башка ооруларга салыштырмалуу аныкы жеңил эле. Дарыланса айыгып кетмек. Мүнөзү оор болгондуктан аны менен палатага башка киши жаткырган эмесмин. Бир күнү палатаны сыртынан бекитип кетип калыптыр. Раковинадагы суу агып, алдындагы кафедраны каптаптыр. Андан кийин бир программанын негизинде Воронцовка айылындагы ден соолукту чыңдоочу борборго которгонбуз. Ошол жакта дарыланып жүрдү. Айгерим Калтурсунова, жиени. Таекем тууралуу эч илинчек таппай жатабыз. Кудайберген апамдын бир тууган энеси. Мага таеке болот. Мен 1972 жылы төрөлгөм. Ал менден 1 жашка улуу. Таята тайнебиздин көзү өтүп кеткенден кийин Кудайберген биздикинде жашады. Ал мектепти аяктаган соң борборго кеткен. Акыры 5-6 жылда таеке менен байланышпай калдык. Сураштырып келебиз. Бирок эч илинчек тапкан жокпуз. Атам өтүп кеткенден кийин улуу эжем Кудайбергенге Бишкектен жолугуп калса, эжемди мойнунан кучактап аябай ыйлаган экен. Ошондон кийин дайыны чыкпай калды. Апам каза болгондо келген жок. Сураштырсак, билгендер мурун кафелерде ырдап калчу дешти. 2000 жылдар болсо керек. Түрмөгө түшүп калганда ошол жактан кургак учук оорусун жуктуруп алган. Түрмөгө 2 жолу отурду окшойт. Кыз зордуктаптыр деп уккам. Бирок анын чын бышыгын билбейм. Өзү интервью берип, бул жалган жала. Менин артымдан жүгүргөн кыздар көп. Эгер андай болсо, мен ал кызга үйлөнүп алмакмын дегенин өзүм сыналгыдан көргөм. Жакын санаалаштар менен катташпай калса эле жаман ойлобойлу. Балким биздин берүүбүздөн кийин ырчы өзү же аны билгендери үн катаар деген ишенич менен берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кудайберген Кутуев кайда жүрөт? Мындан 20 жыл мурда шоу бизнеске бир жарк этип кирип келген. Коңур үндүү Кудайберген Кутуевти билбеген адам жок болсо керек. Эсиңдеби? Сүйүү балы, туулган күн деген ырларды жантыгынан жата калышы уккан күйөрмандары толтура эле. Ошондой эле бул шаңдуу ырларга отуруштарда агаларыбыз бийдин сазайын беришчү. Акыркы убакта бул чыгармаларды ийине жеткире аткарган Кудайберген Кутуевдин дайыны чыкпай кетти. Ырчынын кайда экени, эмне кылып жүргөнүн билип бергилечи деп суранган күйөрмандары арбын. Айрымдар аны кургак учук менен ооруп жүргөн деп айтып жүрүшөт. Ал бир нече жыл мурун Бишкектеги кафелердин биринде ырдап жүргөн. Кудайберген Кутуев акыркы жолу Супер KG порталына көрө албагандар жашоомо кара так түшүрдү деп маек курган эле. Дайынын билгизбей жүргөнүнө караганда ырчылыктан көңүлү калып, чыгармачылыгын токтоткон өңдүү. Кудайберген Кутуев Чаткал районуна караштуу Ак Таш айылында 1972 жылы 5 майда жарык дүйнөгө келген. Урматтуу окурмандар, бул таланттуу ырчынын аткаруусундагы ырлар бир кездерде абдан хит болуп, бүгүнкү күндө да ырдалып жүрөт. Бул ырчынын клиптерин биз кичине кезибизде сыналгыдан берип турар эле. Ошол мезгилдерде апам Кутуевко деп айтып калчу. Ал убакта мен маани деле берген эмесмин. Бир аз эс тартып калганда Кытай телефондору айылда аябай популярдуу эле. Анан 1-2 ырын өткөрүп көбү бар элем. Ошондо апамдан сурай берчүмүн, бул ким деп. Алгач Кутуев жөнүндө апамдан маалымат алгам. Бул биздин айылдаш ырчы, сенин атаңдын классташы деп айткан. Анын өзүндө чыгармачылык жок.
бирок мыкты аткаруучу деп апамдын айтканы эсимде. Кийин эл арасында ал жөнүндө ар кандай сөздөр айтылып жүрдү. Ал ошол абдан хит болуп турган чагында ар кимдин ырларын менин ырым деп жылдыз оорусуна чалдыккан экен. А балким чын эле ошол кездеги Кутуевди көрө албагандардын ушак кептери десем да шек жаратпас. Эскерте кетсем, чаткалдан чыккан дагы бир чыгаан Таалай Бектурганов да убагында ичи таар адамдардын колунан канаты кайрылып, бул дүйнө менен коштошкон. Эмнеси болсо да азыр эл арасында бул инсандардын жарк эткен таланты айтылып кала берди. Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Каналга жазылып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал нерсени дагы жаза кетиңиз.